Жылына дүйнөдө миллиондогон банкноттордун ар кандай номиналы түрү боюнча жасалма акчалар чыгарылат. Кээ бир маалыматтарга караганда кылмыш чөйрөсүндө жасалма акча чыгаруунун көлөмү курал сатуу жана банки бизнесинен кийинки 3-орунда турат. Статистика көрсөткөндөй, дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрдүн акчалары жасалат. Андыктан кыргыз сому да четте калган жок. Жасалма акча жасоочулар алгачкы темир тыйындар чыга баштаганда эле кошо пайда болгон. Жасалма акчага байланыштуу белгилүү окуя биздин заманга чейинки 6-кылымга таандык. Анда Эгина Грек аралында күмүш тыйындардын көчүрмөлөрү табылган. Кылмышкерлер ал заманда арзан күмүш эритмелерин колдонушкан. Кийинчерээк баалуу металлдардын доору аяктап, кагаз акчалардын заманы башталган. Жасалма акча жасоого сүрөтчүлөр киришип, нукура өзүндөй көчүрүүгө аракет кылышкан. Бирок технология бир орунда турбайт эмеспи? Сүрөтчүлөрдү түстүү көчүрмө аппараттар менен принтерлер алмаштырды. Мына ошолор азыр Кыргызстандагы банкнотторду криминалдык түрдө жасоо боюнча лидер болууда. 2 миллион жүгүртүүдөгү накталай акчага бир жасалма акча туура келет. Ошондуктан биз Кыргызстанда жасалма акчанын деңгээлин эң төмөн деп эсептейбиз. Айта кетчү нерсе, биздин 4-сериядагы банкноттор жана 3-сериядагы банкноттордо деле эң мыкты корголгон. Бул 4-сериядагы банкноттор жанагы заманбап коргоо элементтерине, ошондуктан көбүнчө азыр эскирээк сериядагы банкноттор жасалып атат. Жарандарга айта кетчү нерсе, азыркы учурда бул жасалма акча боюнча кооптонуу жок. Эл аралык маалыматтарга ылайык, КМШ өлкөлөрүндө айлантууда жүргөн ар бир 10-чу АКШ доллары жасалма. Эгерде дүйнөлүк статистикага салыштырсак, Кыргызстанда жасалма акча жасоонун деңгээли төмөн. Эксперттердин билдиргенине караганда, жасалма акчалардын көлөмү көп болсо, экономикага чоң зыян келтирет. Биздин өлкөдө кылмышкерлер кээ бир коргоо белгилерин одоно түрдө жасоо менен кармалышат. Айрыкча 3-серияда чыккан 1500 жана 100 сом номиналдарынан жасалма акча көбүрөөк кездешет. Кийинчерээк 5000 сом чыккандан кийин аны деле жасоону үйрөнүштү. Бирок биздин эң ири банкнотобуз өтө мыкты корголгон. Жасалма акча жасоонун көлөмү боюнча албетте Бишкек лидер, андан кийин Ош областы турат. Жасалма акча жасоо дайыма оор кылмыш катарына саналып, өтө катуу жазалар каралган. Байыркы Римде жасалма тыйын чыгаргандарды жапайы жырткыч жаныбарларга ыргытышып же өртөп салышчу. 1-кылымдарда Индияда кылмышкерлерди устара менен майдалап кескилешкен. Ал эми 12-кылымда Францияда казанда кайнаган сууга салышкан. Англияда болсо 15-кылымда колдорун кескен. Советтер Союзунда болсо жасалма акча чыгарган кылмышкерлер ата мекенин саткан менен барабар болуп, өлүм жазасына тартылышкан. Азыр Кыргызстанда мыйзамдар бир аз гумандуу болгону менен мыйзам алдында оор жаза тартууга туура келет. Андай кылмышкерлер 3 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылып, мүлктөрү конфискацияланат. Жасалма акча жасалбаган бир дагы банкнот жок. Андыктан акча пайда болуп, жүгүртүдө жүргөн тарыхтан бери бийлик жасалма акча жасагандар менен күрөшүп келатат. Алар ар кандай татаал коргоо, суу белгилерин дал өзүндөй окшоштуруп, ал тургай атайын боекторду колдонушууда. Адатта кылмышкерлер одоно жасалган коргоо, суу белгилеринен эмес, сапатсыз кагаздардан улам кармалашууда. Акчалардын кагаздары уникалдуу өзгөчөлүккө ээ, 100% пактадан болот. Алардын дагы бир артыкчылыгы банкноттордун кытыраган өзгөчөлүгү. Алар тытылганга чейин миңдеген ирет ийилип, бүктөлүшөт. Банкноттордун орточо жашоо мөөнөтү 1 жылдан 3 жылга чейин. Ал эми акчанын жасалма экендигин аныктоо жеңил эле. Ал ультрасыя жарыгында да ана байкалат. Анда коргонуу элементтери так чагылып көрүнөт. 5000 сомду алсак, 5000 сом жанагы чоң нерсени сатып алууда гана пайдаланылат. Мисалга алсак, машина сатып алабы же турак жай сатып аларда же чоң бир нерсени сатып аларда пайдаланат.
Кичи номиналдагы банкноттор жана орто номиналдагы банкноттор булар күнүмдүк жашоодо пайдаланылат жана күнүнө бир 10 чакты кишинин колунан өтөт. Ошондуктан бул кичи жана орто номиналдагы банкноттор батыраак эскирет. Эң ири жасалма акча чыгарган кылмышкерлер укук коргоо органдары тарабынан 2009 жылы Бишкекте кармалып, анда 500 сом номиналындагы 344 даана жасалма акча конфискацияланган. Анда 172 000 сом акча алынган. Адатта жасалма сомдорду аныктоо жеңил эле. Кыргыз чеберлеринин деңгээли анчалык бийик эмес. Көп учурларда алар чубалжыган, агымдуу принтерлерди колдонушат. Адистер шек санап жаткан акчаларды аныктоо үчүн жөн гана салыштырып көрүүнү сунуштайт. Аны адатта улуттук валютабыздын коргоо элементтери аркылуу билесиз. Болгону 5-6 коргоо белгилерин салыштырып көрсөңүз, жасалма экени өзүнөн өзү аныкталат. Эгерде шектүү акча колуңузга тийип калса, анда аны укук коргоо, экономикалык кылмыштар менен күрөшүүчү мамлекеттик кызматы менен Улуттук банктын экспертиза бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот. Улуттук банк жуманын иш күндөрү кабыл алып, кызматтар акысыз жасалат. Эгерде силердин колуңарда ушундай банкноттордун шектүү банкноттор болуп калса, анда силер дайыма ушул банкноттордун жок дегенде 5 коргоо элементтерин текшерип көрсөңүздөр, ушул алдамчыларга алданбай колуңарда ушул жасалма акча анда болбойт. Эгерде колуңарга шектүү банкнота түшүп калса, анда дароо аларды укук коргоо органдарына же финансы полиция кызматкерлерине же коммерциялык банктарга өткөрүп тапшырууга зарыл. Коргоо элементтери жасалма акча чыгаргандардын ишин дагы татаалдаштырып, аны жасоо экономикалык жактан пайдасыз болушуна багытталган. Акыркы 4-сериядагы улуттук валюта эң мыкты банкнот деп эсептелинет. Бул сериядагы акчалар заманбап шөкөттөлүп, коргоо элементтеринин жаңы технологиялары колдонулган. Ошондуктан 5000 сом эл аралык сынакта 2009 жылдын банкноту наамына ээ болгон. Эгерде биз банкнотаны жарыкка салып караганда суу белгини көрөбүз. Бул суу белги портрет түрүндө ушул банкнотанын портрети менен дал келиш керек. Мындан сырткары жаңы атайын суу белги чыгарылган. Бул ушул банкнотанын номиналы ушул жарыкка салып караганда ал дагы 5000 сом болуп, 5000 деген номинал көрүнүшү керек. Мындан сырткары дагы жарыкка салып караганда атайын бири-бирине дал келген сүрөттөлүш бизде бар. Бул бизде сом деген жазуу түрүндө. Кыргыз сомунун жасагандар азырынча экономикага олуттуу деле залал тийгизип, кооптондурууну жаратпайт. Бирок акыркы 5 жыл ичинде эле жасалма акча жасоо боюнча 179 кылмыш иши козголуп, 44 киши ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратылган. Банкноттордун коргонуу элементтери 3 бөлүмдөн турат. Көзгө көргөн ачык белгилер алар дароо байкалат. Экинчиси коргоо элементтер, ал ультрасыя же инфракызыл жарыкта гана көрүнөт. Ал үчүн атайын жабдыктар керек. Ал эми үчүнчүсү коргоо элемент жашыруу. Аны улуттук банктын эксперттери гана аныкташат. Мындан тышкары, банкоматтар менен автоматтык кассалар купюранын сырткы келбетине өзүнө тиешелүү из калтырат. Банкнотторго атайын машина санай алгыдай элементтер коюлат. Андыктан автоматтар акчанын нукуралуулугун жана номиналын да аныктай алат. Бүгүнкү күнү кыргыз сомдору Франция менен Англиянын зыярканаларында чыгарылат. Акчалардын наркы номиналынан ашпайт. Кыргызстандын жеке зыярканасы жок жана жакында анын ачылышы да күтүлбөйт. Буга чейин бул маселе бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок адистердин эсеби боюнча ал экономикалык жактан пайдасыз. Эл аралык көз карандысыз эксперттердин пикиринде 5 миллион калкы бар өлкөдө банкнот басып чыгарууну өндүрүшүн ачуу экономикалык жактан керешесиз. Эң башкысы, атайын адистешкен басма жабдыктары үчүн баштапкы каражатты өтө жогору жана аларды куруу чыгымдарына да байланыштуу. Мындай өндүрүштөр экономикалык жактан максаттуу болушу үчүн калктын саны жок дегенде 20 миллион киши болушу керек.
Мунун менен биргеликте долбоорду каржылоонун баасы жана аны ишке киргизүүдөгү татаалдыктар андан ары технологиялык процесстерин сактап, коопсуздук системасы менен камсыздап жана жаңы илимий иштерге каражаттарды бөлүү маселелери турат.